урматтуу мекендештер, Адахан Кимсамович келди Москвада, азыр бүгүн тосуп алдык. Эртең сиздер менен метро авиамоторныйда жолугушат. Дарегибиз болсо метро авиамоторная, улица авиамоторная, дом 12. Метродон чыксаңыздар, биздин калпакчан мырзаларыбыз, жигиттерибиз сиздерди тосуп алат. Ошол жерге чейин алып барат. Аябай кызыктуу болот, көрөсүздөр өзүңүздөр. Андыктан эртең ошол жерден жолугабыз сиздер менен. Ассаламу алейкум, мекендештер. Бүгүн мына биз Салют мейманканасына келип отурабыз. Биз бул жерге 14 сентябрга конференциянын залын сүйлөшүп, договорду бүтүрүп, төлөмүн төлөп коюп кеткенбиз. Тилекке каршы бизге тоскоолдуктар болду. Кайсыл жактан тоскоолдуктар болду, ким тоскоолдук кылды, аны билгиңиздер келсе, эртең ошол эле саатта, ошол эле күнү 14 сентябрь метро авиамоторнаяга келиңиздер, жолугушуу болот. Баардык кызыктуу сурооңуздорго кимдер тоскоол болду, кандай тоскоол болду, Адахан Кимсамбаевичтин өзүнөн жооп угасыздар. Кызыктуу болот менимче. Адахан Кимсамбаевич башка бирөө топ уюштурса, башка бирөө той кылса, эт коюп, жылкы союп, андай жерлерге Адахан Кимсамбаевич чогулуш уюштурбайт, андай жерлерге барбайт. Биз маалыматтарды көрүп атабыз. Ошол эле адамдардын информационный центрлеринен тарап аткан жарыялар калп. Адахан Кимсамбаевич ал жерге барбайт, топко барбайт. Бир гана эртең биз айткан даректе ошол жерде эл менен жолугушат. Ал жер зал, тойкана эмес, жөнөкөй зал. Рахмат. Ассаламу алейкум, мекендештер. Бул жалгыз дос китеби Адахан Кимсамбаевичтин катышуусу менен Кыргызстандан бери ар бир жерлерде болуп келатат. Бийлик тарабынан ар бир жерде болгон жерде кысымдар болуп атат. Ошондой эле Москвадагы биздин мекендештер кайрылуусу менен ошо Адахан Кимсамбаевичти биз чакырып, ушул жакта ошо жалгыз дос китебинин ачылышы боюнча өзүңүз катыша бериңиз деп чакыруубуз менен чакырдык эле. Ушул мейманкананы сүйлөшүп, бардык төлөмүн төлөгөндөн кийин 2 күн мурун бизге ушундай жогору жактан приказ келди, ушундай токтоткула деген приказ келди. Ошол бойдон токтоттук деди. Эми урматтуу бийликтегилер, ушул Адахан Кимсамбаевич силерге жүзүңөргө, бетиңерге айтып, мисалы чындыкты айтып турса, ошого душман көрөсүңөр. Артыңардан бычак ургандарды душман көрбөйсүңөр. Москва чоң, Мадымаровду сыйлоочулар көп. Биз кандай бут тосуулар болсо дагы Адахан Кимсамбаевичти ар дайым катарында болушту эч качан артка тайбайбыз. Эртеңки жолугушууга кайдыгер карабаган биздин мекендештер ошо биз белгилеген авиамоторный метрого келип, Адахан Кимсамбаевич менен жолугушууга катышып кетиңиздер. Чоң рахмат. Саламатсыздарбы, урматтуу мекендештер, урматтуу жердештер. Сиздерге жакшы азыркы тема боюнча жакшы бир жаңылыкты толуктап өтөйүн. Мына биздин сүйүктүү чын тилдүү көптөн бери элдин сүймөнчүлүгүнө ээ болгон жана сүймөнчүлүгүнө ээ болуп келе жаткан элдин ишеничин өзүнө арттырып келген биздин сүйүктүү Адахан Мадумаров Кимсамбаевич бүгүн эртең менен Москвага келип конду. Биз аны тосуп алып, бир эс алчу жерге жеткирдик. Азыр ушул тапта, ушул эмеде убакытта Мадумаров Адахан Кимсамбаевич Москвада сиздер менен эртеңки жолугушууну чыдамсыздык менен күтүүдө. Андыктан кайдыгер карабастан албетте келиңиздер жана көөдөнүңүздөрдө кыйнап жаткан суроолорду берип, суроолорго жооп алып, ошондой эле жалгыз дос деген китептин бет ачарына күбө болуп кеттиңиздер. Рахмат.